Башкы прокуратуранын бул жасаганына Өмүрбек Бабанов өзү жооп берди. Республика партиясынын башчысы билдиргендей, бул саясий кылмыш иши. Бабанов бийликке кайрылып, мурдагы катачылыктарды кайталабоого чакырды. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн биз баарыбыз укук коргоо органдары тарабынан мага карата ойдон чыгарылган саясий кылмыш ишинин козголушуна күбө болдук. Мунун жалган жала экендиги бардыгыбызга маалым. Тилекке каршы мага ушундай өзүм билемдикке жол бербей турган реформаларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк беришпеди. Бийликтегилер бардык көйгөйлөрдүн булагы Бабанов эмес экенин түшүнбөй жатышат. Мен саясий аренадан кетсем эле өлкөдө жашоо жакшырып, маселелер чечилип кетпейт. Ар нерсеге эле мени жабыштырып, күнөөлөп каралай берүүгө болбойт. Ак ийилет, бирок сынбайт дегендей. Чындык эртеби кечпи белгилүү болот. Мен али да болсо бийлик даанышмандык кылып, бул ишти жаңылыштык катары четке кагат деп ойлойм. Бийлик куру саясат менен эмес, элибиздин турмушун жакшырта турган реформаларды жүргүзүү менен алектениши зарыл. Ар бир адилетсиз иштин аягы жакшылык менен бүтпөйт. Эски каталарды кайталабай, адилеттүү болууга чакырам. Болбосо көп жылдар бою биз кутулууга аракет кылып келген автократия өлкөдө кайрадан орнойт. Өмүрбек Бабанов.